Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен айымдар жана мырзалар, интеллектуалдар. Бүгүн 25 январь, ЛТРде Билерман Ордо кышкы сериялардын 4-туру. Мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайм. Бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы Сайкал Каныбекованын командасы биздин Ордого келген. Анда эмесе команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек, бүгүнкү 4-турда Уулкан Мамасалиева команда мүчөсү. Кеси боюнча мугалим адистигинде окуп жатат, учурда 1-курстун студенткасы. Кийинки катышуучубуз Акыл Алиев, бизнес жана менеджмент институтунун 3-курстун студенти. Кийинки катышуучубуз Равшанбек кызы Элиза. ШМОП факультетинде котормочу адистигинде окуп жатат, 3-курстун студенткасы. Андан кийинки катышуучубуз Адина Абдуламитова. Ушул эле факультеттин котормочу адистигинде окуп жатат, 3-курс. Кийинки оюнчубуз Баяман Алишеров. Ушул эле факультеттин дипломатиялык адистигинде окуп жатат, 4-курс студенти. Жана команданын капитаны Сайкал Каныбекова. ШМОП факультетинде котормочу адистигинде 3-курста окуп жатат. Мына ушул команда, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге каршы оюн жүргүзөт. Дагы бир жолу кош келипсиздер. Урматтуу команда, Сайкал Каныбекованын бүгүнкү расмий 2-чи оюну. Бүгүн бул команда премьер лигага чыгуу үчүн дагы бир жолу ат салышат. Буга чейинки оюну бир гана упай менен телекөрүүчүлөрдөн жеңилип калган. Бүгүнкү оюнга даярдык кандай, Сайкал? Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, Билерман Ордонун жалпы көрөрмандары. Сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Биздин маанай сонун, мыкты даярдыкта келдик. Бизге ийгилик жана жеңиш. Команда бир кол чаап коелу анда. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз анда оюнду баштадык. Жан кошулган телекөрүүчүлөр болсо, биздин экрандагы даректерди жазып алууга үлгүрүңүздөр. Ош шаары Алмек Татка көчөсү 330, Билерман Ордо интеллектуалдык оюну деп почтадан кат жөнөтсөңүздөр дагы болот, кабыл алабыз. Facebook'та Билерман Ордо баракчабыз бар, ал жерге катталыңыздар. Билерман чеки ТВ күчүкчө маек көтөрүп биздин электрондук дарегибиз жана Билерман асыл жордо биздин Instagram'да расмий баракчабыз. Бул жерге катталып, суроо жөнөтсөңүздөр болот. Биздин башкы өнөктөшүбүз адаттагы эле Барбол кондитери фабрикасы адал таттуу дайыма жаңы гана продукциялар менен бизди кубандырып келет. Дагы бир өнөктөшүбүз бул Таев костюмус. Бул эки өнөктөшкө биз ыраазычылыкты билдиребиз. Анда оюнду баштадык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар, эсеп азырынча 0-0. Биринчи раунд. Раундга сартыбыз. Кечеги 3-турда Айзан командасын биз оюнун көрдүк. Команда кийинки этапка даярданып атат. Супер Блиц. Охо, команда башында эле энергиясын иштетет экен. Араван районунан Талай Касымов суроо берет. Урматтуу билермандар, 19-кылымдын аягында Парижде бир адамды киши өлтүрүүгө айыптап кармашат. Күбөлөр да аны таанып, анын турган турпаты өлчөөчү Бертильонаж системасы менен анын кылмышка шектүү экенин 100% далилдейт. Сот аны өлүм жазасына кесүүгө даярданып калганда, тергөөчү адистердин бири анын денесиндеги бир кичинекей нерсени текшерүүнү сунуштайт. Анын денесиндеги. Натыйжада сырткы келбетте өтө окшош болгон бул адамдын күнөөсүз экендигин ачыкка чыгарышат. Сиздерге суроо. Криминалист тергөөчү андан эмнени байкаган жана эмне үчүн заманбап, ошол учурдагы заманбап эсептөөлөр, балким бүгүнкү заманбап эсептөөлөр жагы бул жерде ката кетириши мүмкүн. 19-кылымдагы иш болуп атат. Кетти, 20 секунда. Чак немеси келет. Ол же сологой дегенчи мисалы. Колдун балким бармагы ийиздир, балким денесиндеги ар кандай татуировкалар болушу мүмкүн. Мен биринчи келген нерсе
мисалы бирөөнү өлтүргөндөчү оң кол менен алса бычак башкача формада түшөт да. А сологой болсо, мисалы үчүн ал башка формада түшөт. Биринчи вариант. Экинчи вариант ушу бармак изи. Бармак изи. Үчүнчү вариант денесиндеги татуировкалар. Ошонун жана алыш керек болду. Тоончук колундагы экен. Денесиндеги жанагыларбы? Сайкал ким жооп берет? Оң кол, соң кол. Ошосун. Биринчи суроого ким жооп берет? Өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Биздин команданын ою боюнча бул мындай. Мисалы мен оң кол менен жазып атам. Ал кылмыш кылган адам сологой болушу мүмкүн. А негизинен кылмыш иши оң кол менен, мисалы үчүн бычак сайылса, бычак изи мисалы үчүн башкача түшөт да. Ал эми сол кол менен түшкөндө ал дагы башкача мындай из калат. Ошол кылмыш кылган адам же сологой же оң кол менен жазган адам болот. Ошонусунан айырма болот. Сол кол же оң кол болгон дейсиз, э? Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Сиздер талкуунун арасында кошуп өттүңөр. 19-жылдын аягында болсо, демек бул жерде бармак издери жөнүндө сөз кетип жаткан. Бармак издери аркылуу анын күнөөсүз экенин далилдешкен криминалисттер. Бүгүнкү күндө деле ар бир адамдын өзүнүн индивидуалдуу бармак изи өзүнө гана таандык, аны башка эч ким өзгөртө албайт экен. Ай, тилекке каршы биринчи раундда блицтеги суроо табылбай калды команда тарабынан. Телекөрчү тарапка эсеп ачылды. 1-0. Азырынча 1-0. Ойнолуп экинчи раунд. Экинчи раунд. Бармак издери болуп жатты, татуировка болуп жатты талкууда. Сол кол, оң кол деген вариант качан келе калды Сайкалга? Кинодо. Анын денесинде кичинекей көрүнүш дедим да, ушул сиздерге жакшы илмек болчу. Сабира Ахмедова Ташкенттен сиздерге каршы суроо берет. Сиздердин назарыңыздарга дүйнөгө белгилүү сүрөтчүлөрдүн бири Винсент Ван Гогтун картинасы көрсөтүлүп турат. Амстердам шаарындагы Ван Гогтун музейинде мына 400гө жакын картинанын ичинен мына ушул картинадагы бар. Негизинен белгилүү картиналардын катарын толуктайт бул. Ошол Ван Гогтун көркөм музейине кирген адам дароо эле ушуну байкайт. Бул картинанын аталышы ушул нерсени жегендер деп аталат. Эми сиздерге суроо. Бул музейге кирген адамдарга, ушул картинаны көргөн адамдарга ошол жерде сувенир катары бир нерсени дагы кошуп беришет экен. Сувенир катары бир нерсени кошуп берет экен. Ал азык десек болот экен. Бирок сувенир катары жегенге болбойт. Сиздерге суроо. Сайкал картинада эмнелер байкап атасыз? Бир үй бүлөнүн чай ичип отурган. Чай. Булар эмне жеп атат? Чайдамдагы. Тоголок, суши, шириндик. Сүрөттүн сапаты бир аз. Ал жерге кирген адамдарга, калоочуларга албетте, эми баягы үйүнө эстелик катары алып кетиши мүмкүн. Азыктын кандай азыктан жасалган нерсени сувенир кылып беришет. Сүрөттө карап туруп, эмнени сувенир кылып бериши мүмкүн. Кетти. Сразу биринчи убакыт. Корготулган жемиш дагы. Могул жерде бирок мөмө көрүнбөй эле да. Ошодо может шириндик бар. Бышырылган сууга Бирок ал сувенир сыяктуу кетип атат да. Же албайт экен. Сууга бышырылган картошканы ортого коюш, ошо менен кашыктан алып жейишпей атабы? Себеп дегенде баардыгын карай турган болсок, арасында бир 2-3 балким экөө карыядыр булар. Тиши жок. Ошон үчүн ортого жумшараак нерсе болгон болушу мүмкүн. Ошонун негизинде картошканын сувенирин берди экен. Шириндик Рафаэло. Шириндик эле менен ассоциация болду. Ошонун кандай мисалы үчүн кандай сувенир алмаштырат аны? Жок, ошо чочконун этинен жасалган биреке. Ошондо чочконун сувенир кичинекей нерсе деп атпайбы? Аны чочкону музейден сувенир кылып алып кетиш өтө кыйын го дейм. Балким булар мында убакытты жегендер деген мааниде экен, балким картошканы жегендер, же бир жемишти жегендер. Мен биринчи оюма келген ошо агай айтканда убакытты жегендер деген. Себеби көп бир жерде көп чай ичип сүйлөшүп отуруп кала турган болсо убакытты жегендер болуп кетет го. Ошо картошка эле лучший вариант болот окшойт. Картошка? Ооба. Мына ак түстүү. Ак түс болсо баягы ак кант эмеспи?
күрүчтүн тоголук кылдындай жасайт күрүчтү жасаган десем ал сувенир катары бере албайт. Дагы вариант болбогон вариант болсо деле айтып калдым. Энергия алабыз, энергия берели, динамиканы көтөрөлү. Мага бере бер. Бирок эң жакшы варианттар эмнелер болду? Айтсаңар варианттар арасынан. Кант, Рафаэлло, дагы бирок аны жебесе болбойт деп атпайбы? бирок анын Убакыт аяктады, Сайкал. Байман мырза жооп берсин. Баяман. Саламатсызбы, урматтуу алып барчу, саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, ордого келгендер, телекөрүүчүлөр. Бизде көргөнүңүздөрдө өтө кызуу талкуулуу десек болот, жооптор, варианттар өтө көп. Эгер бул жерде карай турган болсок, мурда илгерки жашоону сүрөттөгөн картина, чай ичип отурушат, арасында карыяларды деле байкасак болот, анан акча аз мезгили. Демек бул жерде эң жакшы вариант катары картошканы берсек болот да. Себеп дегенде ортого картошканы сууга бышырып же болбосо чокко бышырып эле ортосунда чоң картошканы ачып коюшуп, аны кашык менен жешкен деген биздин командадан ушундай варианттардын эң жакшысы болду деп ойлойбуз. Ошондо сувенир катары эмне берет? Картошканын жанасын оюнчу макетин берет, мындай жатканда картошканын макетинен жасалган сувенир. Эмне деп атайт элеңиз ошо макет? Бүгүнкү күндө жейт аны адамдар. Ошол азыктын атын сурадым да сиздерден. Ошол азыктын аты ошол бул жерде жейишип отургандар ошо картошка деп ойлодук агай биз. Картошканы жешип отурушат булар. Себеби ал убакта акча аз, ар кандай түргөн түстүү тамак кылганы же жемиш алып башка бир түрдүү тамактар кылганы мүмкүнчүлүк жок. Себеби карай турган болсок, ортодон ылдыйраак жашаган үй бүлөнүн картинасы да. Дыйкандардын үй бүлөсү десек болот. Дыйкандардын үй бүлөсү. Демек көбүнчө картошкага байланыштуу нерсе. Жооп кабыл алынат. Картошканын сувенири. Туура жооп. Балким кече жегендирсиз да, Баяман, ушунучу. Балким мурдагы күнү же азыр эфирге келатып жешиңиз мүмкүн. Сизге сувенир катары чипсыны берет. Агай, Баяман. агай негизинен вариант туура эле болуп атпайбы агай? Биздин кетишибиз негизинен логика туура болуп атпайбы? Макул. Азыр көрөбүз. Чипсыны беришет. Чипсы картошкадан болобу? Ооба. Эмне бул сизге кыйын болду ушуну айтыш? Эми картошканы томолоктоп бергенден көрү чипсын берген жакшыраакпы дейм да. Магистр Сагын мырза. Картина качан тартылганын мен билбейм. Сагын. Урматтуу алып баруучу, биз жакшы оюнга күбө болуп жатабыз. Ошондон команда жакшы манайда баштады. Албетте эми бул жерде тактык киргизип коюшубуз керек. Ошондуктан чипсы деген вариантты да айтса болмок, бирок көбүрөөк ушул эми мурунку тил менен жеп жүргөн картошканы айтты. Бирок эми ушул команданы эске алып, кичине жардам иретинде мындан кийинки мындай эске алуу менен мына вариант берип турсак болот. Албетте мындан кийинкиде так айтса жакшы болот. Ийгилик каалайбыз. Кандай дейбиз анда? Туурага жакыныраак деп кабыл алып турсак болот. Эми картошкадан негизги бул жерде жеп отурган албетте картошка. Ал мезгилде булар эми чипси жок болсо керек деген ойго кетти да. Баяман мырза, жүрөгүңүз эмне деп атат? Да калыс айтыңызчы, жүрөгүңүз. Калыс айтсам, агай мен ошол убактагы мына картинага байланыштуу кылып айттым да, ошон үчүн мага картошканын макети эле келип туруп алды да. Минималдуу бонус 1-1 азырынча. 1-1. Üçüncü rauнд. Üçüncü rauнд. Чипсыны үйгө алып барып шкафка коюп коебуз. Ван Гогтун картиналары аябай өтүмдүү. Аукциондордо эң кымбат бааланганы $171 миллион сатылган. Ван Гогтун бир картинасы. Аруке Эргешева Сузак районуна сиз каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Жаш балдар көбүнчө шириндикти жакшы көрөт. Чипсы шириндикке кирбейби Улкан? Кирбейт го дейм. Кирбейт, шириндиктерге кирбейт чипсы. Эми сөз арасын айтып атам. Негизи эле шириндикти ким жакшы көрөт команданын курамынан? Улкан, сиз жакшы көрөсүзбү? Ооба, жакшы көрөм. Сайкал. Албетте кыздар шириндиксиз тура албайбыз го. Эми караңыздар. Бул Курчоодо калган шаардын балдарына, Курчоодо калган деген сөз тырнакчанын ичинде жазылып атат. Америкалык
учкучтар тарабынан жасалган бомбалоолор өзгөчө жаккан. Бомбалоолор дагы тырнакчанын ичинде. Караңыздар, балдар таттуу шириндиктерди жакшы көрүлсө, курчоодо калган шаар болсо, ошол шаардын балдарына америкалык учкучтар бомбалоолорду жасаган тырнакчанын ичиндеги. Сиздерге суроо. Бул шаарды бир сөз менен атаңыздар. Кайсы шаар жөнүндө сөз кетип атат жана эмне? Маселе кетти. Бул же бир фильмденби, бир курчоого алынган нерсе же мондай монун ичиндеги окшогон бир Не шаарды сурап атабы? шаар бар. Бир сөз менен бериш керек экен, шаар. Жаңылган шириндиктердин шаары, жанагы Баягы мультфильмдеги эмеспи? ошол эле эмеси барбы? Только мындай тиши аппак болот, бирок баягы ширин жакшы көрөт го. Асмандан жанагылар жайт. Бирок кетип калбайт, бул бир вариант, дагы башка. Жок. Дагы башка. Жердин атын табышыбыз керек да биз. Шириндик. Бир сөз. Жердин атынын өзүндө бир мындай котормосу ширин болуп, свит бир нерсе деген эмеспи? Же балким Америка чындап эле түз майында карай турган болсок, Нагоя, Хиросима менен Нагасакинин жанагысы эмеспи? Бомбалаган шаарлар жагат деп атпайбы, шириндиктер бирок. Мен шириндик сурайт деп ойлодум эле да, жанагы от болсо мынантип шириндик эмтип кактап бышырат го, жанагы эмне дегенди? Маршмеллоу ошол короче. Ошол мекени кайер? Дагы. Ошол мультфильмде эле бирок жакшы вариант болду. Асмандан жайт го бир жанагы коюп. Американын кайсы шаарын айтсак? Вариант. Акыл. Шоколаддын мекени кайсы жер болот негизинде? Шоколад. Швейцариядын ошо эмелери көп шоколаддары. Индияда. Жок, токто, бомба. Түз майында кабыл алайлыбы? Сайкалдын жооп берет. Бул кайсы шаар? Байма мырза, жооп берет. Кандай жаш балдар? Эмне болгон булар? Эмне үчүн шириндик кошулуп кетти бул жерде? Жооп бериңиз Байман. Түз майында мен агай түз майында кабыл алдым. Суроо деле түз майында берилген. Команда менен келишкен абалда түз майында кабыл алып, бул чынында эле Америка биринчи жолу экинчи дүйнөлүк согушта атом бомбасын колдонгон Хиросима жана Нагасаки шаары деп бердик жоопту. Жаш балдар шириндик дегенди кандай түшүнсөк болот? Мультфильмдерге деле байланыштырган аракет кылып көрдүк. Асмандан жааган шириндиктер, бирок ал жерде бир эле шириндик эмес, ар кандай тамактарды деле жааган болчу да, ага токтолгону көбүнчө мындай басым болбоду ал тарапка менде. Жок кабыл алынат. Хиросима жана Нагасаки. Эгер бирөөсүнө токторсок, балким Хиросима. Бул жерде кайсы шаарлар деген жокмун, кайсы шаар дедим. Туура жооп. Бул шаар Берлин шаары. Германиянын борбору Берлин шаары. Эмне үчүн Берлин? 1948-49 жылдардагы Берлин кризиси, Берлинде кризис болгон согуштан кийин. Ошол учурда америкалык учкуч Гейл Хелворсен берлиндик балдарды кубантуу үчүн асмандан атайын парашюттар менен шириндиктерди таштаган. Урматтуулар. Интернеттен карап көрдүм мен, жана интернетте чындыгында эле ошол кадрлар бар экен. Көрүп алсаңыздар болот. Мынакей көрдүңүздөрбү? Экранга койдум мен атайын. Мына. Кризисте калган Берлин шаарынын балдарына америкалык учкучтар кадимкидей шириндиктерди, конфеттерди, момпосуларды таштап учуп кеткен. 2-1 эсеп, 2-1. Телекөрчү тарапка да бир упай кетти. Арук Эргешова Сузак районунан ойнулантылат. 4-чү раундга стартты. Раунд. Бүгүн биздин студиябызда уумун өкүлдөрү дагы келишкен. Биздин педагог эжекелерибиз атайын Билерим Онурдого келишкен экен. Биз аябай кубанып турабыз. Мен тааныштыра кетейин. Нурзат Мусаламованын суроосу келди. Бүгүн биздин студиябызда Баринса Набиева эжебиз турат. Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Ош кайрыктар адабий клубунун мүчөсү, Казакстан Республикасынын таланттар одагы сыйлыгынын ээси акын прозаик Баатыр эне. Кош келипсиз. Дагы бир мейманыбыз Эркайым Кангелдиева, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы, эл агартуунун ардагери, Ош шаарынын көрүнүктүү манас таануучуларынын бири.
Кош келипсиздер. Баринс эже биринчи жолу келип атасыз да биздин студияга, туурабы? Өзүңүздү кандай сезип атасыз? Оюн кандай жагып атат? Рахмат, мен ушул жаштарды көрүп аябай өзүмдүн да жаштыгым эстеп, мына демилгесин, аракетин көрүп кубанып отурам. Рахмат, ушул жаштар эми келечектеги Кыргыздын чыгаан бир ишмери, чыгаан бир артараптуу, таланттуу балдар болуп чыгышына ишенем. Биз да жаш мезгилде көрчүбүз, менин бир тууган акам катышкан. Анан бир аз сал алыстап көрбөй калган экенмин, бирок ушул үзүлбөй ушу ордоңор жакшы келатканына ыраазычылык айтам. Чоң рахмат. Уюштуруучуларга, алып баруучуларга баардыгыңарга ийгилик. Мен ошо билерман ордого эми биз акындар бир аз ыры менен да толуктап кетебиз да. Макул, угалы. Сөзүбүздө ошо бир 3 куплет ыр жазып келдим эле. Билерман ордого деп. Адам бол деп аяламдын өзүнө алып келди жаратканым өмүргө. Билим үчүн бийик кадам таштаган тапкыч болгон көпчүлүктүн төрүндө. Ордоңорго терең көңүл бөлүнүп, сынга салып салмагыңды төгүлүп, билим менен бийик такка олтуруп, тарыхта кал тамга болуп көрүнүп. 10 жыл бою эфирден түк түшпөгөн, талант өзү билимдүүнү үндөгөн, калың журттун чыгаандарын көргүлө, ордоңорду орду менен сүйлөгөн, кыргызымды даңазалап бүтпөгөн. Ордоңордо орду менен сүйлөгөн, кыргызымды даңазалап бүтпөгөн. Ой, рахмат. Чоң рахмат. Сизге ийгилик, аман болуңуз, бар болуңуз, жана сиз үчүн ар дайым биздин ордобуздун эшиги ачык. Чоң рахмат. Командага да бир топ дем болду деп ойлойбуз бул ырсаптарыңыз. Анда биз Нурзат Мусалаеванын суроосуна токтолгон болчу. Нурзат Мусалаеванын суроосун азыр биз сиздерге окуп беребиз. Урматтуу билермандар. Сөз Сайбаттал Хабибулович Мурсалимов аттуу инсан жөнүндө болмокчу. Мен сиздерге бул кишинин сүрөтүн азыр эфирден, экрандан берейин. 1930 жылы Фрунзе шаарында туулган. 2014 жылы дүйнөдөн өттү бул киши. Советтик спортчу. 1960 жылы Римде өткөн жайкы олимпиадалык оюндарга катышкан ушул киши. Караңыздар, көпчүлүгүбүз биринчи катышуучу катары биз Каныбек Осмоналиевди билебиз да, баягы оор атлетика боюнча. Андан да мурун катышкан, демек биздин мекендешибиз, журтташыбыз бар экенин угуп мен чындыгында сүйүндүм. Бул 1960 жана 64 жылдарда олимпиадага да катышкан. СССРдин курама командасынын ичинде катышкан. Европанын 2 жолку чемпиону, 62 жана 65 жыл болгон. Караңыздар. Эми сиздерге суроо. Бул олимпиадалык оюндарга СССРдин курама командасына бир спорттун түрү боюнча катышкан. Кыргызстанда бул Алга деген, ошол өзүнүн спорттун түрү боюнча машкан Алга деген команданын курамында болгон, жана кийин Москвага барып СССРдин курама командасы менен олимпиада оюндарына катышкан. Албетте оор атлетика боюнча эмес. Эгер бизде кыргыздарда күрөштөн жана оор атлетикадан сырткары дагы эмне болушу мүмкүн кыргыздардын өзүнүн таандык маселесине келе турган болсок, жана бул кайсы спорттун түрү менен олимпиадалык оюнга катышкан. Минута кетти. Мага биринчи таяк тартыш келди. Мага Аркан бербейсиңиз деген бар белек. Аркан тартыш? Урматтуу алып барчу такта иретинде кыргыздардын оюну ошондо. Мен бул суроого жооп бере албайм. Талкуулууга. Команда ойнай турган. Бир ой келди да, магачы. Эгер жалгыз эле бир өзү алтын медалды ала турган болсо, бул даңазаланат эле, көтөрүлүп кетет эле да. Бул командада курамда болот да. Азыркы олимпиада оюндарын спорттор баары убакта болгон эмес туурабы? Команда ойнай турган кандай спорттун түрлөрү бар? Да, команда менен ойногон. бир кыргыз бар эле, бирок бул кыргыз эмес, ал 30 жашында катышып атат да ошондо. ошондо. Бар эле да, гандбол болгонбу? Футзалчы, футзал. Футболдо ойногонмун ошондо. Ошол жылдары олимпиада футбол спорту болгонбу? Жайкы олимпиада спорту мүмкүн. Ооба, жайкы оюндар экен да. Футзал. Суда сүзгөн букен.
футзал Жок. олимпиада Жок, болбосо күрөш болбосо кыргыздарда деди. бар экен, кайсы бар? Атлетика болбосо. суда сүзүүчү болушу мүмкүн бирок Жок, кыргыздарга ал жаңы эле келди го дейм. Суда сүзүү боюнча 1960-жылы бизде андай Бирок Римде болуп атат да. Кыргыздарга тиешелүү алга ойын алга экен. алга да ойногон экен да бул. Футзал Футзал да? да. Футзал же гандбол. Акыл сен сүйлөйсүң. Жок, ат чабыш эмес. Ат чабыш келкин эле бир эле спорт түрү бар. Сүйлөгүл кечкилис жооп беребиз байдына. Футзал же гандбол. Футзал же гандбол. Ошол экөөнүн бирөө эң жакшы вариант. Же футбол эмес. Сайкал ким жооп берет? Сиздер Адина- ортодон жардам алсаңыздар болот, бонус алсаңыздар болот. Эскерте кетейин. Ишеним жооп болсо жооп берсеңиздер дагы болот. Эсеп азырынча 2-1. Ким жооп берет? Эмне кылалы? Ортодон жардам алалы. Жок, кичине эмне алганда алайлы. Сайкал? Тобокелге барабыз, Адина жооп берет. Адина. Урматтуу алпарчу, байкаганыңыздай эле бизде өтө Спорттун кайсы түрү боюнча бул катышкан? Жооп бериңиз. бизде өтө көп талкуу болду. Биздин команданын ою боюнча бул гандбол спорту деп ойлодук. Гандбол спорттун түрү боюнча катышкан. Жооп кабыл алынат. Мен кыргыздарга таандык спорт түрү деп кошо кеттим суроо учурунда. Гандбол кыргыздарга таандык спорт түрүнө кирбейт. Эгер күрөш болбосо, оор атлетика болбосо, анда бул кайсы спорттун түрүнөн катышышы мүмкүн? Байаман макул болбой койгон ат спорту боюнча бул олимпиадага катышкан 5-орунду алышкан. Конный троеборье деп коет муну. Баягы аттар секирип баягы өткөлдөрдөн ушинтип айланат да. 3-1 эсеп, урматтуу билермандар. 3-1. Кыргызга таандык болгондо ат сөзсүз кошо келиш керек болчу. 5-раунд. 5-раундга сап беребиз. 5-раунд. Бүгүн команданын курамында жаңы оюнчу катары биз кимди көрүп атабыз бул жерден? Уулкан, Уулкан маанай жакшыбы? Сизден биз активдүүлүктү күтөбүз. Нурай Мусаева Токмоктон сиздерге каршы суроо берет. Ушул Кыргызстандагы эле бир даанышман, ойчул инсандардын бири мен атын эстей албай калдым деди. Ошонун цитатасы бар экен да. Эс тутуму жакшы балдар, жаш балдар, эс тутуму жакшы жаш балдар 3 түргө бөлүнөт дептир. Биринчиси бала бакчага барган бала, экинчиси тынч, адептүү үй бүлөдө тарбия алган бала, жана үчүнчүсү энесинен ушуну угуп үйрөнгөн бала дептир. Сиздер ошол үчүнчүсүн табыңыздар. Энесинен эмнени алышы мүмкүн? Эс тутуму жакшы болгон бала. Кетти минута. Жомуктогундай кармандарды эстеп калып отуруппун мисалы. Куран окуп берген эмесмин? Энесине байланыштуу Куран болот. окуган. Дагы варианттар. Бала бакча, энесинен. Да энеде эмне алабыз? эмнерин буйруктарын куйма кулак деп атат. Ошо буйрук дейли. Кайсы нерсе Жок, мындай бешик эс ырымбы. тутумду Бешик ыры өнүктүрөт. жакшы вариант. Китеп окуган ушундай жомок сыяктуу. Энеден толук кандуу мээрим алган балабы мисалы? Мындай жооп бергенде Же Же эне сүтүн эме кылган толук 2 жашка чейин эмизип туруп анан толук эмген бала ошондой. дагы вариант, Дагы дагы башка вариант. Жатарды уктап, жок. Ушуну алганда бир эле нерсе Бир эле нерсе алган экен да. Дагы эмне алышы мүмкүн бир вариант? Энесинен болсо ошо. Бул мындай да. Ойчул деп айтат. Бир ойчулдан Мисалы үчүн чоң айтмакчы ушул ушул эме кылган да. Чоң энесинин эмеси менен өнүккөн да. жомоктор менен, Жомоктор менен. жооп бергенде бирок мындай. Акыл, азыр бересиң. Мага жомоктой жакшы болот. Урматтуулар, жооп бергенде бешик ыр эмес, энесинен жомокторду, ырларды угуп чоңойгон жанагы деп берет. Ким жооп берет, Сайкал? Акыл жооп берет. Акыл. Энесинен эмнени уккан баланын эс тутуму жакшы болот. Урматтуу алпарчу, сиздин талкуу боюнча биздин Жаш балдар назарга тутулуп атат. Жаш балдар. жаш балдар эс акылына кире элек маалда энесинен бул ар кандай жомокторду жана ырларды угуп ушундай эле мээримине көп мээрим алган бала чоңойгондо эс тутуму жакшы болот деп ойлодук. Сиз 4 жоопту айттыңыз мага. Жок, Бирөөсүнө токтолуңуз. Ушуну уккан баланын эс тутуму жакшы болот экен деп. Ырдын аты барбы жокпу? бешик ырын. Мисалы. Бешик ыры. Жооп кабыл алынат. Сиз бешигин уккансызбы? Акыл? Я. Айтып бериңизчи мага.
эс тутумуңузду текшерип көрөлү. азыр эсимде жок эле тилекке каршы. Ким бешигирин билет? Кана эс тутумуңарды текшерип көрөлүчү. Алды ак бешик жат бөбөк. Дагы кандай эле? Кунан койду, сүзелек. Дагы кандай эле? Сайкал 2 сабын билет экен. Байман, сизде бешигиринен 1-2 эс тутумда калганбы? Биз ага бешикте жатып бырыккан мезгилди мен эстей албайм, чынында көбүбүз эле эстей албасак керек ал учурда. Жок, эстеш керек. Эстеди го сайкалын экен. Бул бешигир болчу. Жооп тура. Бешигирин уккан баланын эс тутуму жакшы болот экен. Келечектеги энелерге кулак кагыш экен. Бешигирин айтып бериңиздер, кийин балдарыңыздарга. Жомокту тандабай, ырды тандабаганга тандалдым мен. 3-2 6-чы раунд. Раундга баштайбыз. Бүгүн 4-чү тур кышкы сериялар урматтуу телекөрүүчүлөр, Сайкал Каныбековдун командасы премьер лигага чыгуу үчүн бүгүн ат салышып жатат. Команда буга чейинки бир оюнунда күзгү серияларда 6-5 эсебинде 1 упай менен жеңилип калган. Бүгүн дагы бир жолу экинчи жолу ат салышып жатат. Талайбек Касымовдун Арабан районунан дагы суроосу. Мен суроону окуйм. Эски француз айылдарында мурдагы байыркы дебейм, эски 19-кылым дейлик мисалы. Катуу суук түшкөндө же күтүлбөгөн коркунуч жаралганда адамдар бири-бирине эскертүү берүү үчүн айрым нерселерди колдонушкан үйдөгү жашоосунда. Алар толугу менен ачык болгондо бул тынчтыктын, жылуулуктун жана коркунучтун жоктугун билдирген. Ал эми жабык болгондо жакын арада боло турган кандайдыр бир кыйынчылык же коркунучту эскерткен. Сиздерге суроо. Француз айылдарында эскертүү белгиси катары эмне колдонушу мүмкүн? Биринчи эле бул айнек. Болду, айнектин жабылып турат. Пардасы тартылып турат, же асылып турат. Себеби мындай үйдү караганда эле айнек асылып турса мына жагымдуу көрүнөт го. Үйдө демек тынчтык, бир бейпилдик, бир жакшы нерсе бар. Жакшы нерсе болсо үйгө кирсин депчи. Эгерде жамандык нерсе болуп атса, эми ошол үйгө бизге кирбесин деп туруп. Кеттик дагы дальше. Чоң барып кагылат, кошулуп келди. Бирок ал ачык жабык болсо деп атпайбы. Бирөөнү ачып кой, анан жаап кой деген болот да. Бул жерде ошо үйдүн эшиги деле экинчи вариант деле ошол деле сырткы эшиги же дарбазасы сыртындагы. Эски деп атпайбы, эски боло турган болсо дарбаза курганда мүмкүнчүлүк бир аз кыйын болуп калбайбы деген. Бирок четке какпадык. Баягы заборлордун эшиги эле болушу мүмкүн. Жыгачтан жасалган нерсе. Дагы вариант, дагы башка. Тынчтык мезгилде эч ким кире калбайт деп, кандай бир ар ким чыгарган вариантын аргумент берсин, мына факты менен айта алды. Ошол негизинен мына караганда мындай бейпилдик. Мага булуп келатат негедир. коронун эшиги бул ошо тынчтык, эч кандай коркунуч жок деген, жапканы бул уже мындай коркунучтан сактанууну билдирет да. Дарбазаны мутап койгондой эле. Сайкал жооп берет. Элиза жооп берет. Элиза, бул эмне? Саламатсыз урматтуу алып баруучу. Биздин команданын жообу менен бул үйдүн ошол айнеги, негизинен айнегиндеги баягы пардаларды деп айтсак болот. Айнекти ачып коюп, жана пардасы ачык болсо үйдүн сыртта канчалык аба ырайы жакшы, баягы жагымдуу болгон сайын биз айнектерди эшиктерди ачып коебуз го. Ошол сыяктуу эми коопсуз болгондо, баягы жакшы болгондо айнек эшиктер менен айнекти берип атабыз. Жооп кабыл алынат. Терезеби же айнекпи? Эгерде Франциянын назарга тутсак, эмне жөнүндө алардын айнектерин? Айнек жөнүндө Францияны назарга ала турган болсок. Туура жооп. Бул терезе. Жалюзи десек болобу? Франциядан келген жалюзи. Сыртында ачык мындай жапкычтар турат да, Элиза. Жапкычтар ачык болсо, демек үйдө жылуулук, тынччылык. Эгерде булар мисалы үчүн кошуналар жашаганда сырткы жапкычты жаап кое турган болсо, демек же шамал, же бир коркунуч, же бир нерсе болор, же душмандар келгенде дагы үйдүн ичинде ким бар жок экенин билбеш үчүн булар жапкычты эмне жаап койгон, тынччылык үчүн да ачып коюшкан. 7-чи раундга старт беребиз. 7-чи раунд. Азыр теңдешүү.
орус айылдарында деле азыркы күнгө чейин мына ушундай айнектер, терезелерди көрсөк болот. Сыртынан кадимкидей жабылат, ачылат. Аруна Тазабекова Бишкектен силерге каршы суроо берет. Программист экен. Урматтуу билермандар, суроо. Кайсы мамлекет экенин билбейм. Бирок улгайган адамдары бар үй бүлөлөрдө мына ушундай өзгөчө көрүнүш болгон экен. Алар короонун жанындагы же короого жакын жердеги көлмөктөргө ар дайым 1-2 данадан ичеги карын салып турушкан. Койдун ичегиси дейлик. Көбүнчө мындай көрүнүштөр кээ бир үй бүлөлөрдө бир учурда байкалган. Бир учурда улгайган адамдар бар үй бүлөлөрдө деп атат. Эми силерге суроо. Эмне үчүн ичегилерди ушинтип көлмөктөргө салышкан? Кетти минута. Бизде кыргызда мисалы карып калса эми ашын өткөзөт, бир нерсесин өткөзөт. Ошо алдала баарды каляны тартыш, каляны башты кесип урматталпарчы башты тартуу үчүн балким бир нерсе союлат, анан бирок эмне неге ичеги? тазалоо үчүнбү? Ичегиден эмне жасайт эле? Мындай түй. Неге? Ошол карылар эмне кылып атат? Жумшарып калабы ал ичеги, жумшак болуп калабы, кандай карылар жеш үчүн жакшыраак болуп калат, тиш өтө турган болуп калат, көлмөккө салса. Мындай тамак жеп бергенге Көлмөктөн жебесе керек. Жок, мындай эми көлмөккө салып кое турган болсо, ичиндеги жыты, эмчеги тазалоо максатында, жумшартуу максатында деле болгон болушу мүмкүн. Карылар деп атпайбы, ошого маани өнө турган болсо. Карылар жей тургандай кылган. Ооба, тиштерине. Дагы акыл вариант. Көлмөк деген андай ар бир үйдүн алдында арык, бир кандай эмне үчүн салынган? Ооба, эмне үчүн максат? Мисалы, кой сойгондочу, жанагы жок карынды общий чыгарып келип чоң чарак алып келип коюп үстүнө суу куюп коебузго. Неге ал? Себеби карын шишип турат да, анын ичиндеги аба чыгып кетиш керек. Ошол негизи тазалоо. Тазалоо Вакыт бүтү. алып чыгарып кетүү максатында ичиндеги Сайкал ким жооп берет? Айдина жооп берет. Урматтуу бизде көп кызыктуу варианттар болду. Биздин команданын ою боюнча бул ичеги карынды тазалоо максатында, ичиндеги абаны чыгаруу максатында, тазалоо максатында ушундай ыкманы колдонушкан. Эмне үчүн улгайган адамдар кошулуп атат суроого? Улгайган адамдар ошол жегенде ыңгайлуу болгон, жумшагыраак болушу максатында. Жооп кабыл алынат. Демек мен туура жоопту айтайын анда. Эмне үчүн улгайган адамдар бар үй бүлө? Мына бул жерде биздин улумун өкүлдөр турат. Мен деле, сиздер деле балким бул нерсени уккансыздар. Улгайган адамдар укташ керек да, туурабы? Тынч укташ керек, Адина. Туурабы? Алар тынч укташ керек, аларга тынчтык керек. Тынчтыкты сактоо үчүн алгач көлмөдөгү бакалардын үнүн жок кылыш керек. Ал эми бакалар эмнеден коркот, Адина? Жыландан коркот. Ичегини жылан катары булар коркутуу максатында көлмөктөргө салышкан. Жана бакалар, чурулдаган бакалар ичегини көргөндөн кийин токтоп калган. Аксакалдарыбыз тынч уктаган. Мынакей бул жакта логика жатат. 4-чү эсеп, 8-раунд. 8-раундга старт беребиз. Команда кол чаап коелу, бир колдоп. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 4-чү турда биздин студиябызда Сайкал Камбекованын командасы ойноп жатат. Бул жерде Алиев Акыл, Мамусалиева Улкан, Рафшимек кызы Элиза, Абдуламитова Адина, Алишеров Баяман жатат. Александр Герасименко Чувашиядан силерге каршы суроо берет. Урматтуу команда. Бул сүрөт Норвегиянын Тронхейм деген шаарында тартылган экен ушул сүрөт. Бул жерде карап турсаңыздар, жолдун четинде атайын бийиктетилген бир мындай бир жасалган бир көрүнүштү көрсөк болот. Бийиктетилген фундаменттин чекесинде бордюрдун үстүндө дагы кошумча бир бийиктик турат да. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн мындай бийиктиктер бул шаардын көп жерлерине коюлган? Мына конструкциясын карасаңыздар, бир жак учу башкачараак, нар жагы дагы бир аз башкачарактай да. Минута кетти. Онул жагында эки челекти мынтип асып койгон. Мага мындай келип атат. Мына эмне эле төгү өйдө машиналар болот го. Ошого жүктү мынтип ол жактан коюп туруп, анан машинага салган эгерде сүдүрөп келе турган болсо.
Техникага байланыштуу бир нерсе. Анда бир эле жагын кылып калат да, сайкалып бир эле баллонду көтөрүп калат, анда кандай болуп Жок, калат? бул жерде балким баягы велосипедке минген адамдарга педаль бурулганда мына экинчи Жонунда жерге кызыл белги эмне турат? Суу же? Жок, ошо эки челектин жанагысы турабы же таразабы ал? Ошол мен сүрөдө велосипед минген же адамдар мисалы деген велосипед жүк болгон. транспортко Велосипедке минген мындай ушулга чыккандагы таразанын милдетин аткарган эмеспи? педаль мына курулушка тийбеш үчүн наркы жагы, наркы учу ичкери кирип калган ошондо педаль тийбейт. Майып адамдар жана автобуска чыгыш үчүн эмес, а? Себеби автобустун отдельно өзүндө болот го, түшүнүп туруп анан кийин чыгарышат, ал эмес, а? Кичинекей ичке болуп атат да бул. Нул жагында мындай тартмай турабы, нук тартмайбы? Бир нерсе салып мындай буюн бир нерселерди бар эмеспи машинага тийишет. Же китеп койгонбу жан? Азыр китеп үстүнө койсо болот да. Ону сайкал ону эки челектин сүрөтү турат да ону да, же Убакыт бүттү сайкал. Кандай чечим кабыл аласыздар? Бонус саласыздарбы, жардам сурайсыздарбы же жооп бересиздерби? Ортодон жардам сурайбыз. Урматтуу да жакын келиңиздер. 20 секунд убакыт кетти. Эмне максатта коюлган? Кетти. Дагычы айдап келип туруп заряддап кайта кетеби деген. Же болбосо электронный велосипед, мафия ташуунелер болушу мүмкүн да, мындай мынтип чыгарыпчы, могул жерге чыгарып, анан энергия алып кайра машинанын велосипед дем алган үчүн эместин, себеби жол мындай турат деп койгон. Анан бул атай сөйүн жолго атай ушундай жерге ушундай коюп койгон эмеспи? жаш балдар Дем алуу үчүн ушундай турат деп койгон. Ушундай турат. Жерге келип токтош мүмкүн деп мындай кылыш мүмкүн. Тартмай болуп атат да. эмне болуп атат? Тартып турупчу. Убакыт бүттү, ордо. Жардам токтотобуз. машина аркага кетип калбаш үчүн кирип койбойбу? Сайкал. Эмне максатта бул бордюрлар коюлган? Биз ордонун жардамына таянып өзүм жооп берип көрөйүн. Бизде эми азыр машинаны, автоунааны кубаттоо үчүн бензин куйса, эми Норвегия өнүккөн мамлекет, ошол электромобилдерди кубаттоо үчүн колдонулат. Жооп кабыл алынат. Тронхейм шаары. Биздин Ошто деле, Оштун айрым жерлери, мен бул шаарды бир аз көрдүм интернеттен. Шаардын көрүнүшү, абалы Ош шаарына окшоп кетет экен. Ош шаары өйдө, ылдый жерлер бар Ошто. Өйдө, анан ылдый жерлер көп да Ошто. Мындай учурда эмне проблема болот, кандай көйгөй болот? Маселе велосипедчендер жөнүндө болуп жатат, урматтуулар. Эгерде сиз ылдыйдан жогору карай кетип атсаңыз сайкал, велосипед менен, сизде энергияңыз азаят да, кубат көп кетет сизден, туурабы? Демек сиз кайсы бир жерге барганда сизге кошумча күч керек болот. Ал кошумча күч мындай болот. Көрдүңүзбү, сиз өзүңүзчө бул чекесине бутуңузду коесуз дагы, темингенге жана жогорулап кеткенге сиз жардам аласыз бул жерлерден. Теминип чыгыш үчүн, себеби нар жак ылдый болуп атат да, биздин Оштодо ушундай жерлер бар да. 5-3 болуп калды. Эми абал чындыгында кооптуу болуп калды, урматтуу команда. 9-раунд. Велосипед дегендер кимден чыкты? Мен кимдин акылдан уккандай болдум. Дагы кимден чыкты велосипед? Бул жакшыраак вариант болчу, электромобилге караганда велосипед жакшыраак болчу деп эсептеймин. Бехруз Бердалов Ташкенттен силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Британиядагы музейде эң байыркы Кытай банкноттору сакталган бир павильон бар экен да, бир прилавка бар экен, ушундай бир жер. Эң байыркы Кытай банкноты. Бул байыркы экспонаттын урматына ошол музейдин кызматкерлери 1920-жылдары Лондондун борборундагы бир паркка, парктын атын унутуп атам, бир даракты отургузушкан экен. Ушул дарактан ушул кагаз акча пайда болгон биринчи жол деп. Себеби Кытайда биринчи жолу кагаз акча Кытайда пайда болгон да. Эми силерге суроо. Лондондун музей кызматкерлери кандай даракты паркка отургузушкан? Кетти минута. Мындай эмеси жоон болгон дарак да бул. Эмнеден соң? Бут жагы жоон болгон дарак. Ал Кытайда биринчи неме жасалыптыр да, ошону бамбуктан. Ошонун Бамбук даракка кирбейт бирок ал. Кирбейби? Кирбейт. Дарак катары кирбейби? Кирбейт. Дуб бар, өрүк бар Кытайда.
Эмен дейинде дарак бар эми дуп Кытайдан эмен. биринчи ушундан жасалган болсо Кайыңданбы? Дагычы дагы Дагы варианттар вариант. көбүрөөк. биринчи барак Лондондун борборуна деп. Лондондун Мындай борбору. кооз да болушу мүмкүн да алдараак турабы? Ошол жана мынтип эмелер түшүп калган кайсыл дарак эле? Мындай болуп. Ошода мындай чоң. же андай мажурумбу? Мажурум талбы. же андай Жакын женжен кайын деген болсо өсмү? Папирус даракпы? Папирус эмне ал өзү? Ал кагаздын аты эмес па? Деген варианттын Кагаздан жасалат да папирус деген эмеден дарактан жасалабы ушу кагаз? Жок, жок. Кайсы топтор ушу дуп эле жакшы келет. Дагы бир дарак бар эле мындай чоң үстү эмеси кичинекей. Сайкал бонус аласыздарбы же Бонус бересиздерби? алабыз. 30 минутта. 1 минутта берилет. Бүтүндөй берилет. Бул дарак сиздер билесиздер, Кыргызстанда деле өсөт бул дарак негизи. Кыргызстанда деле өсөт. Өрүкпү а? Ак кайын бар. Аккайын мажурум тал. Кетти бонус. Кыргызстанда эми дарактын түрлөрү көп да. Кайың, өрүк. Андан барак жасалып атыптыр да. Жаңактанчы. Эми Кытайлар Жаңгак Тытчы. жасалабы. Тыттан жасалат. Тытчы. Мындай бутактар көп болгондо кайсыл? билем, балким дарактын бир жука кылып кырып туруп Дагы. А же ошо тыттан жалбырагыны баягы курттар жибек курттар жеп анан жибек болуп турган ошондон кагаз жасалат. Вариант. Өрүк, кайың, тыт, Ак кайын. дуп, кайың. Дагычы. Дагы вариант. Эми ак кайын эмеге жакын коюп кагаз. Кытайлар биринчи тапканда мына үй коросуна дарак деле тапкан да. Коросуна эми дупты экпесе керек, өрүктү эгет, мөмө жемиш дарактарын эгет, конечно, алма дарагын эгиши мүмкүн. Да, логика бар ооба. Кайсыл кандай дейсиз? Коросундагы эле даракты алып көргөн да текшериш үчүн адам окумуштуу. Бирок жок, биринчи эмеден жасалган го эмне? Эмнени айттың биринчи варианты? Жок. Бамбук. Шуну кармайлычы. Жок да бирок. Шуну кармайлычы. Но тыттан деген дагы эмеге окшош эле, жибек курттары жеп турган жибек. Себеби Кытайда жибек курттарына тытты беришкен го. Туура жок, бамбук болсо ката өсүп Жиптен жасалганбы биринчи? Бонус бүттү, Сайкал. Адина жооп берет. Адина, ойлонуңуз Адина. Же 6 болот. Же 5 4 болот. Адина. Урматтуу алып баруучу, биз үчүн бул өтө олуттуу суроо болчу. Өтө талкуу кылдык. Биздин команданын ою боюнча бул тыт дарагы. Тыт дарагы. Жооп кабыл алынат. Тыт жейсизби? Адина тыт жейсизби? Ооба. Британиялыктар аябай кассарлаптыр, парктын ортосуна коргондоп коюптур, ташка атын жазыптыр Сайкал. Аябай кассарлап буну тим эле мындай бир эч ким жолотпойт экен да. Биз аябай кордойбуз да бул дарактычы. Аябай кордойт экенбиз. Бул дарак албетте тыт дарагы. Албетте тыт дарагы. Тытты жеп жүргүлө мынакей мына биз кадимкидей эле үзүп, чаап, нар жака жок кылып аткан тыт. Биринчи акча тыттан жасалган экен, тарых үчүн билип коелу, Оюн улантыла турган болуп калды. 4-5. 10-чу раунд. 10-чу раунд. 10-чу раунд суроо калды. Бул жерде Нургүл Алтынбек кызынын суроосу калды. Жана Нурзат, жок Нурзат Мырзанын суроосу өнөтүлдү бул жерде. Нургүл Алтынбек кызы Араван районунан сиздерге каршы суроо берет экен. Урматтуу билермандар, Осман империясынын доорунда ыйык Куранды толук жаттап бүткөн карыларга алардын устаздары кандайдыр бир амал жасашкан. Устаздары карыларга бир амал жасашкан, бир аракетти кылышкан экен да. Бул аракет азыр дагы кээ бир медреселерде болушу мүмкүн экен. Мисалы үчүн биз дейт, жай мезгилдеринде бири-бирибизге тамаша иретинде дагы колдонобуз муну дейт. Бири-бирибизге тамаша иретинде. Сиздерге суроо, ал кандай амал болушу мүмкүн? Кетти. Икисин алабыз. Урматтуу алып барчы өнөтүнөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Биздин команданын атынан Адина айым жооп берет. Адина. Урматтуу алып баруучу, бизге биринчи эле келген ой бул суу чачуу болду. Себеби бул Куранды толук жаттагандан кийин тозоктон кутулду деген иретте. Алар Куранды толук жаттагандарга устаздары суу чачышкан. Азыркы учурда дагы көп медреселерде ушул ыкма колдонулат. Жооп туура. Суу чачыш.
суу чачыш 5-5. Кармайбыз. 5-5 теңдешүү. Мына эми чечүүчү раунд. 11-ci раунд. Жолу айландыруудун кереги жок. Турада 5-финалды Иманалиев Манас шаарынан силерге каршы суроо берет. Амедео Клементо Модильян. Мына сага фамилия. Бул италиялык сүрөтчү жана скульптор экен. Аны көпчүлүк аял затынын сүрөтүн тартуусу менен таанышат экен. Картиналары аябай кымбат бааланган учурлар болгон аукциондо $120 миллион чейин чыккан экен. Бирок кызыгы ал көпчүлүк сүрөттөрүндө айымдардын көздөрүн мындай жакшы тартпайт экен да баяман. Көздөрүн жакшы тартпайт экен. Азыр мен силерге бир көрүнүшүн көрсөтөйүн. Интернеттен көрдүм. Көзү билинбейт мындай. Жакшы билинбейт да көз. Эмнегедир ушу көзүн жакшы тартпайт экен да. Андан бир жолу сурашыптыр да. Эмне себептен мындай ушунчалык тартып келип анан көздөрүн мындай тунук тартпайсың десе, сүрөтчү мен ушул нерсени көргөнүмдө гана анан кийин көзүн тарта алам. Ага чейин мен көзүн ушундай тартам дептир да. Эми силерге суроо. Эмне деп жооп берген? Ушу сурагандарга кетти минута. По-моему, мен оюмчачы ал жетим калганда атасында энесинин мээрим көздөрүн көргөн эмес да. Эгер ошону көргөндө мен аялдардын көздөрүн тартмакмын деп айтышым мүмкүн. Ошондо көзү жалт этип бизге карап бизге чачып турган болсо көзүндөгү нурду көрө турган болсоң көзүн нурду тартам дейби. Манайы жок окшойт. Дагы вариант убактыбыз бар. Бир көзүндөгү нурду кубанычты жалпы жооп беребиз. Көзүндөгү нурду кубанычты мындайча айтканда ичиндеги жан дүйнөсүн көргөнүмдө, жан дүйнөнүн күзгүсүн көргөнүмдө анан көзүн тартам. Экинчиси ошол көз айнек. Экинчиси көз айнек кылып тура элек. Себеби аялдар балким сүрөткө тарткан адам сүрөтчүнүн алыска көзү жакшы тартпайт. Себеби ошол көз кичинекей болуп атпайбы? Ошон үчүн карайын көрө алган эмесмин. Көз айнек такканда бул жактан адамдын көзү чоңураак көрүнөт. Ошон үчүн дагы экинчи, үчүнчү вариант. Аялга болгон башкаларга мамилени көргөндө деген. Сатып алып мындай белгилүү экен, мындай жакшы баала экен да. Ошондой болсо дагы көзүн жакшы тартпаса дагы. Ошо муң көзүндөгү кубанычтагы өзүм жалпы айтам бирокчу. Дагы вариант жок а? Жок. Ушуга токтолдукпу. Бере берейин, ыраазысыңар. Сайкал. Байма мырза жооп берет. Байма мырза. Чынында жооп берүү өтө кыйынга турат. Интрига эң жогорку деңгээлине жетти десек да болот. Мен мындан алдыңкы оюнда кетирген ката кемчиликтерим бар болчу. Ошонун дагы эсебинен акыркы суроону өзүм мойнума алып жооп берген тура көрдүм. Биротоло каталарын бүт баарын өзүм алайын деппи? Ооба. Жооп бериңиз. Эмнени көргөндө анан көзүн тартамын дептир? Сүрөткө деле маани бере турган болсок, аял өтө кайгылуудай көрүнүп турат да. Бул жерде аялдын көзүндөгү нурду же болбосо кубанычты, бактылуулукту мен сезгенимде, көргөнүмдө, аялдын ички дүйнөсүндөгү бактылуулукту, нурду, көзүнөн нур жанып турганын көргөнүмдө гана мен аялдын көздөрүн окшоштуруп тартам деп жооп берген Амадео. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Мен аял затынын ички жан дүйнөсүн көргөндө гана мен анын көзүн жакшылап тартамын деп жооп бериптир. 6-5 эсебинде команда Премьер Лигага чыкты. Команданы куттуктайбыз азаматтар. Эң бир оор абалдан чыгып кетти. Себеби сүрөтчүлөр ушундай болот экен, өздөрүнүн эмгектеринде ушундай бир баалайт экен да. Мен мунун ички дүйнөсүн ача алдым же ача албадым деп. 6-5 эсебинде команда Премьер Лигага чыкты. Бир уп айырмы. Мына өткөндө 6-5 эсебинде жеңилсе, бүгүн 6-5 эсебинде команда жеңди. Куттуктайбыз. Команда аябай жакшы аракет кылды. Оор ситуациялардан чыгып кетти. Бул жеңиш канчалаган мындай даярдыктардын жеңилүүнүн ызасы десек болот. Акырында жашоодо айтат, жеңиш болот. Албетте мындай аракеттен жеңүүдөн кийин дейт. Бүгүн оюн сонун болду. Бирок анча-мынча бир эки билермандар дагы командалык аура менен, командалык тактика менен иштеш керек.
Албетте мыкты оюнчуну Баястанда өткөндө дагы Баяман. оюнда Баяманда биз көрсөткөнбүз. Туура эмес жооп берсе дагы команда үчүн күйүп, жүрөгү менен мындай ошо кыйынчылык көтөрө билгенде, ошондон бүгүн дагы ошол 2 ай 3 ай мурун айтылган мыкты деп так факт менен чыкты. Бүгүн мыктылыгын көрсөттү, командага ийгилик каалайбыз. Ал эми мыкты суроо жөнүндө көп суроолор болду. Бирок бизге дагы ушул суроо жакты. Мисалы үчүн тытты чындыгында аябай мындай балабашыбыз мүмкүн, бирок жеке мен тытты аябай балайм. Жаш кезимде аябай чоң сонун окуя болгон. Буюрса бул жөнүндө мен комчулук айтам. Ошондуктан мен тыт жөнүндө суроону мыкты деп балайм. Рахмат. Рахмат. Урматтуу ушул жерде биларман оюнунун катышуучулары, көрүүчүлөрү, бүгүнкү оюн абдан кызыктуу болду. Бул жерге келип мына аябай ойлору кенен ушул Ошмунун келечектеги эң бир кыйын атуулдары келиптир, инсандары келиптир. Мен бул отурган студенттердин арасынан ушу Байманды аябай баалап отурам. Байман ички дүйнөсү кенен күйүп бышып ушул эмеге командага көп салымын кошту. Мен ушу балага ушундай эме кылып отурам, баягыдан бери күйүп бышып, күйүп отурам. Эме күйөрман болуп отурам. Анан бул жердеги калган оюнчулар дагы, кыздар дагы, Сайкал, Улкан, бул жердеги отурган кыздар, Адина, баарыңар эле аябай даярданып келипсиңер, болушунча аракет кылдыңар. Оюнуңар абдан кызыктуу болду биз үчүн. Бул биларман оюну эң бир билимдүү, илимдүү, өзүнө ишенген адамдар келет да бул жерге. Ошон үчүн силерге мен дайыма ийгиликтерди каалайм, балдарым. Ушул эмне тилесиңер, максаттарыңарга жете бергиле, иш кылса. Рахмат, Эркай эжекеге ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз. Семете мырза. Урматтуу алып баруучу, мен кыскача сүйлөйүн. Бүгүнкү оюн мага дагы абдан жакты. Команда күтүлбөгөн жыйынтыкты алып чыкты да. Бул деген сөз эми 3-5 болгон мезгилде жеңишке алып барыш бул өтө кыйын, өтө татаал процесс. Бирок команда ошонун өйдөсүнөн чыкты. Мен команданы бүгүнкү жеңиш менен куттуктайм. Сайкал жаш, бирок келечеги кең, мыкты команда кураптыр. Буюрса ушул команданы сактап калыш керек. Анан биз бул команданы Билерман Ордодо эле эмес, шаарда өткөн интеллектуалдык таймаштарда дагы активдүү катышып жүргөнүнө күбө болгонбуз. Биздин Ордого мүчө болууга толук кандуу укугу бар команданын. Мыкты оюн көрсөтүштү. Мен дагы оюнчулардын арасынан ушул Баяман мырзаны мыкты деп тандайм. Ал эми мыкты суроолордун ичинен мен беши кыры жөнүндөгү суроону жакшы деп таптым. Беши кыры жөнүндөгү суроо, рахмат чоң. Сайкал, сизге да эки ооз сөз берейин. Биринчиден мен ушу бизди колдоп келген эжекелерибизге, агайларыбызга ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Негизи биздин оюн кызыктуу болду биз үчүн. Дагы да билимибизди арттырып алдык. Мен үйдөн чыгып келатканда утпасаң үйгө кирбейсиң дештир. Катуу наказ берген экен. Буюрса башкача сезимде болот. Жеңиштин даамы аябай даамдуу болот экен. Эң мыкты суроо деп ушул бизге акыркы жеңишти алып келип берген акыркы суроону мыкты суроо деп билебиз. Сүрөтчү аялдардын көзү тууралуу Бейшеналы Иманалиевдин сүрөтчү тууралуу, картинасы тууралуу суроосу демек командага жагыптыр. Куттуктайбыз. Бейшеналы Иманалиевди, Нурай Мусаеваны куттуктайбыз. Демек, жана тыт жөнүндө суроо берген биздин телекөрүүчүбүз Бехрус Бердалов болчу тыт жөнүндө. Токоштор, кексилер сиздерге болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушун менен бүгүнкү биздин оюнун соңуна чыкты. Баардык суроо берген телекөрүүчүлөргө биз ыраазычылык билдиребиз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум.